Maksatınız bolsa özüңүzгө алыңыз. Меники деңиз. Башка бирөөгө жоопкерчилик таштабаңыз. Сиз башка бирөөдө максатыңызга жардам бериш керек же бирдемкесини сиздин максатыңызды кыла турган болсо, мисалы менин максатыма кеткен биздин консультанттар иштеп атат, тигилер иштеп атат, туурабы? Хоть алар иштесе дагы жоопкерчилик менде. Аларга таарынып отура албайм. Эгер сиздер максатыңыздарды бүгүн түшүнүп, максатыңыздарга жетсеңиздер, ошондо байы, бактылуу, ийгиликтүү болсоңуздар, ким сүйүнөт? Албетте сиздер сүйүнсүздөр, анан мен да кошо сүйүнөм да. Мындай экен да, адам баласы бир нерсени изилдеп жүргөндө тапса бөлүшкүсү келет экен да. Анан ошого мен аябай каалайм да. Анан сиздердин өнүгө турган нерсеңиздер, байый турган нерсеңиздер ушул эле нерсе да. Сөз менен эле түшүндүрсө, жакшы түшүнүп алсаңыздар, сезсеңиздер, анан ишке ашып кетет да, ошо сыяктуу. Бирок эмкиде Кудай андан да көп берет да. Неге дегенде, ушунчага сүйүнгөнүм үчүн Кудайым не кылат? Ушуга сүйүнүп атасың, ушунча киши катыш, ушуга сүйүнүп атасың, мына сага деп дагы кошот. Неге дегенде, ушундай закон бул. Ошого кылган нерсеңизге сүйүнгөндү үйрөнүңүз. Келген нерсеге, колуңузда болгон нерсеге сүйүнгөн сайын кетет. Эми максаттар койгондон кийин бир кадам жылсаңыз, жылганыңызды байкадыңыз, сүйүнүңүз. Сүйүнгөн деген шүгүрчүлүк деген билдирет. Анда шүгүр нимат көбөйөт, анда ал нерсе көбөйөт. Эгер сүйүнбөсөңүз, ал нерсе көбөйөт. Нааразы болсоңуз токтоп калат. Эгер наалысаңыз кетип калат. Ошон үчүн мындан кийин наалымай жок. Кааласаңыз наалыңыз. Анда өнүкпөйсүз, өзүңүздөн көрөсүз. Закон бул.